Алхамдулиллах Роббил Аламин, вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ооз ачар дуасы. Ошол ооз ачарда адамдын жүрөгү жумшарып, денесинде алсырап, Аллах Тааламга жалбара турган учур. Ошол учурда дуа кылып, Аллахка жалбарып кайрылса, дуага кабыл болот. Себеби орозо кармаган адамдын дуасы кабыл болот. Хадистерде келгендей, 3 түрлүү адамдын бири ошо орозо эскерилген. Анан бул дуанын өзүнүн иснатында кептери бар. Айрым алымдар алсыз деген, бирок Шейх Усеймин рахимахулла айтат, кандай болгондо да дуа кабыл болот, дагы адам дуа кылса болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ушул дуа келет. Аллахумма лака сумту ва аля ризкика афтарту. О Аллахым, сен үчүн орозо туттум, сен берген рызкыга оозумду ачтым деп. Аллахумма лака сумту деген, о Аллахым, сен үчүн туттум. Бирөөлөр уксун, көрсүн, башкалар үчүн эмес, ихлас менен сен үчүн орозо туттум. Жана сен бөлүп берген рызкы менен оозумду ачтым деген. Бул ошо ооз ачканга чейин. Анан дагы башка өзүңүз жалпы дуа, Аллахтан жалбарып дуа кыла бересиз. Ал эми ооз ачкандан кийин Абу Даудда келген, Шейх Альбани Хасан деген бул хадисти Ибн Умардан ооз ачкандан кийин ушул дуаны окуйсуз. Захаба замау вабталатил урук ва табатал ажр иншаалла деген. Чаңкоолор кетти, тамырлар нымдашты, Аллах Тааланын буйругу менен, Аллах Тааланын каалоосу менен сооптор да орундалды деген. Бул дуанын мааниси Абдулла ибн Умар радиаллаху анху кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям афтара кала деген, ошо дайыма айтып жүргөн да. Ооз ачкандан кийин дайыма айтып жүргөндөн кабар берет деп айтат алымдар. Захаба замау деген ошол чаңкоолор кетти деген. Адам суусап, ошо сууга муктаж болуп, ошол нерсе кетти, анан тамырларга, ошо денеге ным келди деп. Жана ошол кыйынчылыктан кийин сооп пайда болду. Ватабатал ажр, сооп пайда болду. Иншаалла деген ошол Аллах Таалам буйруса, Аллах Таалам каалоосу менен. Адам бекем тастыктабайт, мен кылып койдум, аткарып койдум, кыйратып койдум эмес, Аллах Таалам буйругу менен, Аллахтын каалоосу менен сооп да пайда болду деп айтат да. Кыйналса дагы, себеби дегенде кээ бир адамдар да орозо кармайт, бирок орозосуна сооп албайт деп келет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн биз толук билбейбиз, орозосунун сообу анык болду, болбоду, бирок кандай болсо да биз жакшы ойдо болуш керек. Аллах Таалам иншалла биздин амалдарыбызды кабыл кылды деп жакшы ойдо, жакшы күмөндө болуш керек. Ибн Умар радиаллаху анху сөзү: "Лау а'ламу аннаху кубилат минни сажда лам убали, лианна Аллаха кала та'ала иннама ятакаббалуллаху минал муттакин." Эгерде Аллах Таала менин бир эле саждам кабыл кылганда, мен ойлонбойт элем деген да. Кээ бир асарларда кетип, мен өлүштү кааламакмын депчи. Себеби эмнеге? Адамдын бир саждасынын кабыл болушу иннама ятакаббалуллаху минал муттакин, Аллах Таалам такыбалардын амалын кабыл кылат. Анда менин амалдарым кабыл кылган экен деген белгилейт депчи. Ошол бир кыйынчылык келип, анан артынан ушундай жеңилдик сооп алышы бул өзүнчө бир рахат да. Ибн Кайым рахималлахын жакшы сөзү бар: "Инна машакката тадхаб ва ябка савабуха" дейт. Бир сооп иштеги кыйынчылык кетет ал, бирок анын сообу калат дейт. Ибадат иште кыйынчылык кетет, бирок сообу калат. Wa inna laddatal ma'asi tadhhab wa yabqa iqabuha. Ал эми күнөө иштин лаззаты кетет, рахаты кетет. Кээ бир күнөөнүн рахаттары бар. Рахаты кетет, бирок күнөөсү калат да. Субханалла. Ал эми сооп иштин чарчоосу кетет, сообу калат. Ушул дуаны ооз ачкандан кийин айталы.